Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху айтат: чындыкты айткан жана айтканы тастыкталган Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бизге мындай деп айтты: чындыгында силердин жаралууңар энеңердин курсагында 40 күн бою уруктук болуп топтолот. Андан кийин ал уюган канга айланып ошончо убакыт турат. Андан кийин бир тиштем этке айланып ошончо убакыт турат. Андан кийин бир периште жиберилип ага жан салат жана 4 сөздү жазууга буйрулат. Анын ырыскысын, ажалын, кылган иш-аракеттерин жана бактылуу же бактысыз болорун жазат. Өзү гана сыйынууга татыктуу болгон Аллахка ант болсун, чындыгында силерден бирөө бейиш ээлери кылган иш-аракеттерди кылат. Качан аны менен бейиштин ортосунда бир чыканак аралык калганда, тагдыр китеби озуп, тозок ээлери кылган иштерди кылып тозокко кирет. Ошондой эле силерден бирөө тозок ээлери кылган иш-аракеттерди кылат. Качан аны менен тозоктун ортосунда бир чыканак аралык калганда, тагдыр китеби озуп, бейиш ээлери кылган иш-аракеттерди кылып бейишке кирет. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи пайда: адам баласы башында уруктук болуп, андан кийин жатынга түшүп уюган канга, андан кийин этке айланып 4 айдан кийин ага жан салынат. Экинчи пайда: жатындагы түйүлдүккө жан кирээрден алдын анын тагдыр китеби жазылат. Ал китепте өмүрүнүн аягына чейинки ырыскысы, ажалы, бардык аткарган иш-аракеттери жана тозокко же бейишке кирүүсү жазылат. Үчүнчү пайда: бир адам жакшы амалдарды аткарып жүрөт, бирок жашоосунун акырында бейишке бир чыканактай аралык калганда, тагдыр китебинде жазылганы озуп, тозоктун амалдарын аткарып тозокко кирет. Мына ошондуктан ар бир иш акыркы натыйжага карап бааланат. Ар бир адам жакшы иш-аракеттерди аткарып бейишке кирүүгө аракет кылуусу зарыл. Анткени эч ким өзүнүн тагдырында эмне деп жазылганын билбейт. Андыктан Аллахтын ырайымына үмүт кылып, аракет кыла берүү керек. Анткени өмүрүнүн аягына чейин ыхластуулук менен ибадат кылып келген адамды Аллах эч качан адаштырбайт. Ал эми өмүрүнүн аягында адашкандар аз гана, бирок көбүнчөсү жакшы өлүм менен жан беришет. Түйүлдүк эненин ичинде Аллах жана пайгамбар айткан тартипте жаралат. Бул туурасында ушул жаатта изилденген батыштын илимпоздору мен адамдын жаралуусу туурасында айтылган Курандагы аяттарды билип, тактап алгандыгыма кубаныч жаратты. Жана бул сөздөр Мухаммадка Кудайдан аян болуп келгендиги анык билинди. Анткени бул изилдөөлөр канча кылымдардан кийин изилденип ачыкка чыккан. Мен бул нерсени Мухаммад Аллахтын элчиси экендигине далил катары бааладым деген сөздөрүн айтышкан. Бешинчи пайда: адам өзүнүн тагдырында эмне жазылгандыгын билбейт. Мына ошондуктан ал өзүнө пайда алып келе турган гана иш-аракеттерди аткаруусу керек жана Аллахтын ырайымына үмүт кылып бейиш ээлеринен болууга аракет кылуусу керек.